Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум? Кандай жүрөсүңөр, жакшыбы? Кышында үшүп атасыңарбы? Билесиңерби достор, үшүгөн дагы ден соолукка пайдалуу экен. Ошондуктан кычыраган кышта сөзсүз эшикке чыгып, чана тээп ойногонду, кар чачышып кубалашканды унутпагыла. Канчалык бетиңер тызылдап үшүсө, ошончолук ден соолугуңарга пайда экен. Кананда бүгүн ушинтип ойноп, кубалашып, чуркап келип чарчаган болсоңор анда силерге кызыктуу жомокторуман айтып берейин. Бүгүн силерге кыргыз элинин булардын кайсынысы чоң деген жомокту айтып беремин. Анда эмесе кулак түргүлө. Илгери өткөн замандардын биринде Алабаш деген чалдын жалгыз карала өгүзү болуптур. Өгүздү дайыма эч кимге ишенбей өзү бакчу экен. Күндөрдүн биринде Алабаш чал узак жолго камынып, аргасыздан карала өгүзүн эки уулуна тапшырып, мен алыска сапарга кетип жатам. Башта карала өгүзүмдү эч кимге ыраа көрбөй бапестеп, өзүм жем чөбүн берип, сугарып бакчу элем. Эми өгүздү экөөңөргө тапшырдым. Эй, сен улуу эмессиңби? Ошондуктан жем чөбүн өз убактысы менен бергин, деди да кичүү баласына кайрылып, а сен убактысы менен жетелеп барып сугарып тургун деп алыскы жолго чыгып кетти. Алабаштын улуу уулу карала өгүздүн оозун тындырбай чөп берип турду. Арадан бир жума өттү. 8-чи күнү өгүз такыр эле чөп жебей калды. Буга эмне болду? Улаңдап калдыбы? Сен өгүздүн эмне жеп, эмне ичкенин билчү белең? Эстеп көрчү деп изилдей башташты. Анан иниси, жок, өгүздүн сырын атам гана билет да, деди. Эмне кылар айлалары кетип, айылдагы улгайган сакалдуу адамдардан, жолдун боюнан өткөн кеткендерден өгүз канткенде чөп жей турганын сурай башташты. Ошондо кечки үгүмдө бир абышка өтүп бараткан эле, андан да сурашса ал дароо, башта өгүздү ким бакчу эле деп сурады. Эки бир тууган жарыша, атам бакчу, дайыма атам бакчу, биз киришчү эмеспиз деп чынын айтышты. Анда абышка мыйыгынан күлүп, атаңарга кол кабыш кылбапсыңар да, ошонун азабын эми тартып жатасыңар балдарым. Өгүзүңөрдү сугардыңар беле? Дегенде эки бир тууган бирин бири карап, ошондо бир жумадан бери өгүз суу ичпеген эстешти. Анан болгонун болгондой абышкага төкпөй чачпай айтып беришти. Ошондо абышка башын чайкап, ай, өгүзүңөр бир жумадан бери суу ичпей, анан жем чөп жесе суусап калган турбайбы? Ошого да акылыңар жетпейби? Эртең ала көлгө жетелеп барып сугаргыла, деди да атына камчы уруп бастырып кетти. Атасынын тапшырган ишин аткарбаган кичүү уулу ошондо гана эстеди. Көрсө өгүз бир жумадан бери суу ичпептир да. Кичүү уулу оюн менен алаксып, тарс эсинен чыгарып жибериптир. Абышка айткандан кийин эми эсине келип отурбайбы? Эртеси кичүү уулу карала өгүздү ала көлгө алып барып сугарды эле, ал аябай суусап калган экен, баш көтөрбөй көлдү бүт ичип салды. Көл таза эле соолуп калды. Бала булукмушту көргөндө эсооп, бир аз турду да, анан агасына айтмак болуп, өгүздү ошол жерге таштап, өзү үйгө жүгөрдү. Кичүү уулу үйүнө келгенде, соолуган көлдүн түбүндө калган балык өгүздү шак жутуп алды. Алтан оосун дердеңдетип, оозун ачып, ары бери оуналактап жатканда, кайдан жайдан келгени белгисиз бир кара бүркүт шукшурулуп
шууп кирди да балыкты мыкчыган бойдон зооканын үстүнө көтөрүп барып жей баштады. Бүркүт балыктын ичин жарып жеп жатканда ичинен чыккан суу дария болуп ташкындап акты. Ошол учурда мергенчилик кылып чарчагандан эс алайын деп зооканын этегинде бир абышка уктап жаткан болчу. Балыктын курсагынан аккан баягы суу асканын түбүндө уктап жаткан мергенчинин дал бетине куюлганда абышка чочуп ойгонуп кетти. Күн азыр эле ачык эмес беле деп күндү караса, көзүнө эмнегедир бир неме түшүп кеткен сыяктанды. Мергенчи үйүнө келип, көзүн кызына каратты. Кызы ары карап, бери карап, көзүнүн кычыгынан бир нерсени алып ыргытты. Көрсө ал көлдү жуткан өгүздүн далысы болуп чыкты. Ошентип арадан бир нече күн өткөндө кербенчилер кетип бара жатышып, ушул жер түз экен дешип, кыз ыргыткан далынын үстүнө келип, баары жатып калышты. Кербенчилер чарчагандыктан катуу уйкуга кирип, таң атканда гана чочуп ойгонушту. Эмнегедир кербенчилер байыр алган түз жер кандайдыр бир жака жылып баратканын сезишти. Жакшылап баамдашса, бир килейген кызыл түлкү бир четинен тиштеп сүйрөп бараткан экен. Кербенчилердин бири мылтыгын алып, түлкүнү атып жибергенде түлкү жыгылып калды. 40 кербенчи 40 жагынан чыгып, түлкүнүн терисин күн чыга баштап, күн бата бир капталын зорго сыйрып бүтүштү. Экинчи капталын сыйрыш үчүн аны оодара албай коюшту. Аңгыча бир жолоочу аял кетип баратып токтой калды да: "Соогат, ушул түлкүңөрдүн бир капталын мага бергиле. Мен сыйрып алайын. Жаңы төрөлгөн балам бар. Ошого тумак чыгаар" деди. Ошондо шайып, аябай чарчап, аны оодара албастыгына көзү жеткен кербенчилер дароо макул болушуп: ала коюңуз" дешип, ошондо ат үстүндө түлкүнү үңүнө карап турган аял жерге түшпөстөн ат үстүндө туруп эңип алып бастырып кетти. Мына ошентип түлкүнү баягы аял эңген боюнча алып кеткен экен. Жомок ушундайча аяктады достор. Кимиңер кандай ойлойсуңар? Өзүңөр талкуулап жыйынтык чыгаргыла достор. Болгону мен силерге бир нерсени баса белгилеп айтып койгум келет. Алабаш абышканын карала өгүзүн уулдары учурунда атасы менен кошо жем чөп берип, сугарып багышканда мындай окуя болмок эмес. Кана, ойлонуп көргүлөчү достор. Өгүз, көл, балык, бүркүт, мергенчи чал, түлкү, аял жана жаңы төрөлгөн баланын кайсынысы чоң экен? Ойлонуп көрүп, анан ата-энеңерге айтып бергиле. Эмесе уктаарда силерге дагы жакшы нерселерди каалайм достор. Баарыңар уйкусурап калдыңар эми? Акырын барып жылуу төшөккө кыйшайып уктагыла. Бейпил түн.